Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 3-июл 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген шаарга караган Төлөйкөн айылынын аяк тарабынан сатыла турган 3 бөлмөлүү үй тууралуу маалымат бермекчимин туугандар. Жери 20 соток. 3 бөлмөлүү үйү, жанында чоң даяр багы, анан узун турасы 66 болгон чоң мал сарайы дагы бар экен туугандар. Бүт бардыгы бар. Мал сарай, бак, үй, тоокана, койкана, сыртта жаткана, кудук бардыгы бар экен. Жери 20 соток туугандар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мен турган жерге келиш үчүн сиздер, эгерде шаар тараптан келген болсоңуздар, шаарга караган Төлөйкөн айылына кирип, түз бул жакка жүрүп келе бересиздер. Жолдо ипподром бар. Ипподромдон дагы өтүп бул жакка жүргөнүңүздөрдө сол тарапта Мамакеев эс алуу жайы жайгашкан. Ага бурулбай дагы бул жакка бир аз эле асфальт жол менен жүрүп келсеңиздер, мына ушул 3 көчөгө келесиздер туугандар. Мына солго бурулуп 100 метр жүрүп барсаңыздар, Төлөйкөн айылынын 124 маршруткасынын акыркы аялдамасы жайгашкан. Жеткинчек лагери дагы бар. Ал жака бурулбайсыздар. Ушул жерден эле оңго бурулуп, өйдө тарапка түз чыгып, дачанын 8-чи көчөсүнө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Өтө сонун үй туугандар. Үй, бак, мал сарай, тоокана, ажаткана, койкана бардыгы бар экен. Керек болсо 10 тонналык запасной кудугу дагы бар. Анан 8 жерге камера дагы орнотулган. Мал сарайына, багына, үйүнө, бүт бардык жерлерине камераларды орнотуп койгон экен. Мына ушундай сонун шарттары менен сатыла турган үй чыкты туугандар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мынакей туугандар, мен айткан 8-чи көчөгө кирип, бул жакка түз жүрүп келгениңиздерде, ушул көчөнүн оң тарабында сатыла турган даяр ушул үй сатылат туугандар. Азыр колдон келишинче ушул сатылуучу үй тууралуу маалымат берген аракет кылам. Баасы видеонун аягында сөз менен айтылат. Эйсин номер болсо ушул видеонун экранында жазылган туугандар. Албетте эле өзүңүздөр дагы келип, көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Сонун жер туугандар. Эң негизгиси Төлөйкөн айылы толугу менен шаарга өткөрүлгөн. Ушуну эске алып коюңуздар. Анан бул жагы туугандар жайыт, кийин уй, кой бага турган болсоңуздар, ушул жактарга кеңири бага бересиздер. Бул жагы жайыт туугандар. Чөп боюнча маселе жаралбайт. Анан туугандар, мына жерде да чектер бар. Ушуну эске алып коюңуздар. Тоо тарапка чейин дагы бир 2 чек жайгашкан. Бул жер болсо ортодо эле болуп калат. Сатыла турган жерибиздин чек арасы мына ушул Пескоблок соборунун башталышынан башталат. Анан мына үйдүн аягына чейин болуп калат. Ошонун заборуна чейин болуп калат. Төрт тарабы тосулган, чек аралар такталган, ворота орнотулган. Сатыла турган жер үйдүн жери 20 соток. Өтө кеңири туугандар. Анан эң негизгиси кызыл китеби бар. Условияларына келе турган болсок, бул жерде бекеринен суу башы, суу бою деп айтылбайт. Суу кеңири туугандар бул жерде. Анан свет деле бар. Анан бул үйдүн запасной 10 тонна кудугу дагы бар экен. Мына ушундай. Мына ушундай. Абасы таза, тынч, сонун жер. Баратан ачып киргениңиздерде мына ушундай жери өтө кеңири. 20 соток туугандар. Кызыл китеби бар. Мына оң тарапта 3 бөлмөлүү узун даяр үй жайгашкан. Анан бул жака бир аз эле бассаңыздар, мына жагында сырткы ажатканасы, бул жагы болсо тоокканасы, бул жагы койканасы, нары жакта болсо төрт тарапта узун турасы 60ка 6 болгон чоң мал сарайы дагы жайгашкан. Үстүндө мына навеси дагы бар экен, чөп жыйып койгону. Бул жагы тандыры, мына жагы болсо бак туугандар. Бул жерде көчөттөрдүн түрлөрү эгилген, чоңоюп сонун берип калган учуру. Мына жерде болсо 10 тонналык кудугу дагы бар. Бул үйгө туугандар 2 көчө менен кирсеңиздер болот. Мен кирген көчө бул 8-чи көчө. Нар жакта дагы бир воротасы бар. Ал жака 9-чу көчөдөн дагы ошол воротаны ачып үйгө кирип келсеңиздер болот. Мына ушундай туугандар. Свет бар, суу бар. Мына водоемду көрүп атасыздар туугандар. Мына көрүп атасыздар. Бул жерде суу бар. Ушул жердеги Горная поляна дача деп коет. Бардыгына турба аркылуу үйлөрүнө таза суу барып турат туугандар. Мына жерде 10 тонналык кудугу деле бар экен. Калсаңыз ушул жака деле толтуруп алсаңыздар болот. Мына биринчи үй тууралуу маалымат берип баштайын. Воротадан кирип эле оңго бурулсаңыздар. Үйү 12ге 6. Узун турасы бышкан кирпич менен тургузулган. Даяр эле үй. Ичи ремонттору дагы жакшы. Керек болсо мына душевой кабина, ажаткана бүт бардыгы ушул үйдүн ичинде бар туугандар.
Үйдүн узун турасын айттым, 12-ге 8 туугандар. Мына ушундай. Киргениңиздерде коридору. Азыр свет өчүп калыптыр туугандар, ошол себептен мындай бир аз караңгы болуп турат. Ремонтторун көрүп атасыздарбы? Жакшы, келесиздер, жашайсыздар. Эч жерин эч нерсе кылыштын кереги жок. Жалпысынан 3 бөлмөдөн турган үй. Асты полу жыгач, айнек терезелер пластик, темир тосмолор менен, анан эң негизгиси мына ушундай отоплениянын батарейкалары орнотулган туугандар. Так, бул ошондой экинчи бөлмөсү. Ремонтторун караңыздар, мына үй сыртынан анча көрүнбөгөн менен ичине киргениңиздерде ремонттору жакшы экен. Бул жагы болсо санузел. Мынакей туугандар, свет өчүп калыптыр. Мына душевой кабина, унитаз, раковина бардыгы бар. Аристон деле турат туугандар. Мындайча айтканда домдогудай условия экен. Анан ар бир бөлмөдө мына ушундай холлунда отоплениянын батарейкалары орнотулган. Кийин үйүңүздөрдү оңой эле жылытып турсаңыздар болот. Бул жагы мына кухнясы, печкасы бар экен, ушул жерден тамагыңызды кыласыздар, үйүңүздөрдү жылытасыздар. Так, жалпысынан 3 бөлмөдөн турган үй туугандар. Так, анан Төлөйкөн айылын билесиздер. Эми мындай шаарга толугу менен өткөрүлгөн. Бул айылдын өзүндө эле мектеп, бала бакча, магазин бардыгы бар. Анан мен жана жол тараптан адресин түшүндүрдүм го, ошол жерде 124 маршрутканын акыркы аялдамасы дагы бар. Ошол маршрутка менен шаардын бурч-бурчтарына дагы барып турсаңыздар болот туугандар. Так, дагы кандай маалымат берсек? Эми мына сарайларын сырт тараптан эле көргөзүп атам. Кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, алам деп жүргөн болсоңуздар, келесиздер, көрөсүздөр, маалымат аласыздар. Узун турасы сарайдын 60га 6 экен. Ылдый тарабы мал сарай, даяр, кадимкидей эле келип, мал багып, бизнес кылышыңыздар болот. Мал жагында жайыты дагы кеңири. Бул жагы тоо болуп калат туугандар. Мына үйдө тарабы навес, чөп, пресс бүт бардыгын ошол үйдө тарапка жыйып койсоңуздар болот. Анан мына көрүп атасыздарбы? Мына жакта дагы бир воротасы бар. 9-көчөдөн дагы ушул үйгө кирсеңиздер болот. Бул жагы бак, мына ушундай темир тосмо менен атайын тосуп койгон. Кийин мал бага турган болсоңуздар, эч кандай ичкериге кирбейт бакчага. Зерикпей кичине кирип көргөзүп коеюн. Анан баасын айтам. Мынакей туугандар, мен жанагы көрсөткөн үй. Сыртынан жөнөкөй эле экен, бирок киргенде бардык условиялары бар. Мына бул жердеги эшикти ачасыздар дагы. Кирсеңиздер эле бул жагы бак өзүнчө эле кайнолуу, өрүк, шабдалы, коконкилер, салма бардыгы бар экен. Көрүп атасыздар, чоңоюп кадимкидей мөмө берип койгон учуру. Нар жака чейин кете берет багы, өтө чоң экен. Мына мен жанагы айтып аткан 10 тонналык кудуга. Эми туугандар, барыңыздарды кызыктырган ушул үйдүн, бактын, мал сарайдын баасын айтайын. $80,000 бааланды. Анан ала турган реальный адам болсо дагы жакшы кеми болуп атат. Өзүңүздөр билесиздер, айткан баасын эч ким сатпайт. Мындай келип, көрүп, судалашып, мына бакчага ала турган болсоңуздар, албетте эле ээси дагы жакшы түшүрүп берет. Барыңыздарга ийгилик. Колдон чарбаңыздар туугандар. Сонун жерде жайгашкан үй экен. Шаарга деле жакын.